Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер. Бул эфирди бөлүшүп коюңуздар. Бир бозгунда жүргөн, мамлекетте жүргөндө мамлекетке туура эмес иштер жасап, мамлекетке чыккынчылык кылып, эски ууру жегиштер менен биригип, алардын бир кандегити болуп алган Тилекмат Куренов деген Америкада жатып алып, бир-эки сөздөрдү айткан экен. Ошого жооп берип койгонду туура көрдүм. Эки досту кетирбесек, Кыргызстан өнүкпөйт. Анын себептери бар деп эфир жасапыр. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, биз Кыргызстанда жүрүп, Кыргызстанда эмнелер болуп атканын баарын ушул жактагы жүргөн адамдар көрүп атат жана билип атат. Бозгунда жүргөн качкын бизнес визасын алып, канча 3-4 айлап качып барып Америкага кирген Хуймат Хреновго бир-эки сөздү айтып коеюн. Мойнуман байлаган итке окшоп жүрөм, Кыргызстанды сагындым дейт. Бул Хуйматты ким Кыргызстандан кууду? Бир. Экинчиси, кемпир абат деп туруп төңкөрүш жасайбыз, мына мондай эмеге барышыбыз керек. Мына монча адам алып келишибиз керек, бийликти алышыбыз керек. Эки достун тагдырын мондай кылып талкалайбыз, мондай кылабыз деп аткан бул ким? Бекназаров, Равшан жана башка уурулар жана Хуйматка окшогон адамдар. Хуйматты эч ким арден кууган жок, тескерисинче Хуймат бул кемпир абатчыларыбыз деп аткан Калпеле Жасалма, Апайсенер, Африс, эски ууру жегиштердин полный бүттүгүн сатып туруп, полный бүттүгүн жанагы запистерин, аудио запистерин баарын өзү тапшырып туруп, качып кеткен, чек арадан чыгып кеткен эки жүздүү мошенниктин бирөө. Айтар элем, бул Хуйматка негизи жооп бергенге дагы не стоит. Бирок менин атыма да, менин дарегиме да бир канча жолу туура эмес сөздөрдү айткан. Хуйматты мен канча жолу эфирге чакырдым. Эркек болсоң, жазып берген нерсени окубай, бирөөдүн ити болбой, өзүңдүн оюңду, өзүңдүн талабыңды, өзүңдүн нерсеңди айтчы кыйын болсоң. Мен эфирге чык, бир канча жолу буну чакырдым. Бирок буну айткам, сен юбкага да татыксызсың деп. Шын эмес, шын нарак деле турсун. Бул Хуймат Хренов деген юбкага дагы татыксыз, голый жүрө турган эле мошенниктин бирөө. Бул мошенниктин теги жок. Ата энесин Хуйматтын полный бүттүгүн Нарын областынан айылынан кууп чыккан экен. Айылдаштарын полный бүттүгү мага жеке баракчама, куржунума жазып атат. Эми ушундай өзүнүн айылына батпаган, ушу өзү бандит болуп жүргөн, көчөдө ар кимди тоноп жүргөн Хуймат азыркы убакытта эски уурулардын, мошенниктердин эмеси жетегинде жүрүп, ошолордун жемин жеп, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин дарегине, кээде Ниязбеков уландын МВД министрине сөз айтып атат. Кээде башка дагы адамдарга айтып кошуп кетип атат. Бирок мен бир нерсени айтып коеюн. Себептери бар, Кыргызстан өнүкпөйт дейт. Кыргызстан Садыр Жапаров келгенден бери канча деген объектилер салынганы, 30 жыл аралыгында салынбаган садиктер, мектептер 3 жыл аралыгында салынды. Не деген гана нерселер болуп атат. Курал жарак болобу, оор техника болобу, МЧСке болобу, эмне Кыргызстанга керектелип аткан болсо, баардыгын Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев алып келип атат. Тескерисинче бул мактап аткан Мадумаров тескерисинче жерлердин баарын таратып сата берген учурунда. Эми абакта жаткан сагызганды айткым да келбейт, бирок сагызганды мактап, сагызганды жактап калган дагы эфирлерин көрүп калам. Сен мактап аткан Атамбаев, сен мактап аткан Сооронбай, сен мактап аткан Бакиев, Акаев, Отунбаева элге эмне иш жасады? Только элдин чөнтөгүн тоноп, элди карызга батырып мамлекетти, тескерисинче мамлекетти итке эмес битке мингизип койгон ошолор болгон. Ошолор бар кезде жетим тоону коргоп, ошолор бар кезде кум төркенин коргоп, ошолор бар кезде башка дагы алар берип аткан, алар сатып аткан нерселерди коргоп, неге сен чыккан жоксуң? Жашың улуу эле,
сөйрік бір адамсың. Хуймат, саға дағы бір жол қайрылам. Еркек болсың. Ушу еркек болып басып жүрсің. Давайчы, маға эфирге чықчы. Әркімнің жазып берген шпаргалкасын оқой. Еркекче чық. Садыр Жапаров қандай жұмыстар жасаған мен по факту айтып берем. Ташиев қандай жұмыстар жасаған айтып берем. Сен маға по факту, мына мо жасалды, мо жасалбады, мо тура емес деп, маға мойныма қойып берші. Қолыңан келсе. Саға оқшоған жанағыл бағылған балтектер, берки Мадумаровтың bir қанша балдары шығып, 5-6 оласы шығып, бүттігі арқаға кеттен. Мен бүттігіні по факту қойып бергем. Анткени ардайым айтсам, саға оқшоп шпаргалка менен, біреудің жазып бергені менен, жалған жала менен, аферістікті мен алектенбейм. Айтсам ардайым факты менен, дәлел менен айтам. Қарапайым халықты аны жақсы үйлет. Ошо урматтуу бир тугандар, урматтуу кыргыз элим. Моға окшогон бандит, өз айылына батпаган, шаарда сандалып квартиралап жүргөн, 40-ка чыкканча атасынын мойнунда отурган, атасы апасынын пенсиясын жеп, 2-3 баласын багып жүргөн мошенниктерге, өз чашоосун оңдолбаган мошенниктерге ишеништин эч кажети жок. Мен 100% ишенем. Карапайым калк буга ишенгендер жок. Бирок оппозициямын деп аткан фейкбот троллдор буга ишенип, буну колдоп, анткени тиги жактан команда ошондой келген, буга ошондой акча бөлүнүп атат, ошон үчүн буга поддержка тебишип атат. Ошо урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардан суранам, өтүнөм ушул эфирди бөлүшүп койгула. Хуймат мени бияктан Facebook'tan блоктоп койгон. Кыйын болсоң мени блоктон чыгар дагы, мен менен эфирге чык. Юбка кийип жүрсөң, шымда айтпайм, шымга татыксың. Юбкага да татыксың, негизичи голый жүрө турган бир мошенниксиң. Бирок Хуймат, мен сага Абдуша кайрылып атам, Абдуша айтып атам. Давайчы, эркек болсоң, мага эфирге чык. Жала жапканың токтот. Сен бир аз убакыттан кармалып келесиң. Сен бир аз убакыттан жоопкерчиликке тартыласың. Сени Кыргызстандан эч ким кууган эмес. Тескерисинче сен Кыргызстандан качып кеткенсиң. Тескерисинче сен саткын болуп, температура устаткан жасалма опасениялердин арасына кирип туруп, алардын полный бүттүк шпаргалкаларын баарын урдап, тескерисинче берип туруп, алар сатып туруп, чегарадан качып кеткен мошенниксиң. Болгону сен ошолсуң. Ошол сөздү көбөйтпөйүн. Баарыңардын ишиңерге ийгилик, ушул эфирди бөлүшүп койгула. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстанда кандай иштер болуп атканын көрүп атасыңар. 30 жыл аралыгында ипотека деген вообще болгон эмес. Мисалы азыркы убакта мамлекет берип атат, өзү салып элдерге 5% эчтеке кошулбайт, үйлөр берилип атат. Ошол 11-чи микрорайондо, номер 47-чи мурда СИЗО болчу, ошол жак полный микрорайон болуп атат. Ошол жакта шаардын бир канча жеринде, мына Ош областында бүгүн капсула салынды, кече Жалал-Абадта салынды. Мындай айтканда 30 жылда тарыхта болбогон нерселердин полный бүттүгү болуп атат. Кудай буйрса, Кудай кааласа, бир аз убакытта сабыр кылып туралы, кандай жакшы иштер болот экенин, жакшы алдыга жылыштар болот экенин өз учуру келгенде карапайым калк багамдап алат. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, шайлоо дагы антиминткенче эле кече бир аз 2-3 жыл өтөт да шайлоо болот. Шайлоодо дагы көрүп атасыңар. Мен кыйратам, мен ойротом, мен Кыргызстанды көтөрөм, мен ушундай кылам, монтем деп аткан мошенниктердин полный бүттүгү мамлекетти тоноп кеткен. Тескерисинче Атамбаевдин куугунтугун көргөн, Отунбаев тигил эменин Сокенин куугунтугун көргөн, тескерисинче саясий куугунтукка кабылган Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып, эбегейсиз иштер жасап койду. Карапайым калк өзү түрмөдөн, карапайым калк өзү алып чыкты. Анткени саясий туткун экен, анткени ошо эл үчүн иштейт экен, жер үчүн иштейт экен, Садыр Жапаровка карапайым калктын полный бүттүк ишенди. Бирок мамлекет башчыбыз азыркы убакта Садыр Нуркожоевич элдин оюн, элдин ошол эмесин, үмүтүн, элдин эмесин баардыгын актап аткан баардыгыбыз билебиз. Ошо урматтуу элим, Кайдыгер Карабаев комментарий калтырып, лайк басып бөлүшүп койгула. Ушул эфирди Хуйматка жеткирип койгула. Хуйматтын айтып аткан полный бүттүгү 100% караандай калп, баардыгы жалган жала, токулган гана нерселер. Анткени булардын ой максаттарынын баарын не кылыш керек? Элди көтөрүш керек, төңкөрүш жасаш керек, бийликти алыш керек болду. Хуйматтын өзүнүн диплому да жок. Хуймат эч жакта окуган эмес. Хуймат көчөдө эле жүргөн сандалып, ушу ар кимден айдап кел, байлап кел деп торпедасы болгон мындай айтканда. Ошол баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Эфирди узартпайын. Көрүшкөнчө.